Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчи радионун толкунунда актуалдуу маек, микрофондо Гүлжан Каражанова. Эл арасында дагы деле коронавирус илдетине ишенбей жаткандар бар болууда. Айрыкча социалдык тармактарда мынчалык адам өлүмү болбошу керек. Бул жөн эле кимдир бирөөнүн саясаты деген пикирлер жазылып келүүдө. Ошол эле маалда буга чейин калк арасында айрым жарандардын туура эмес маалыматтарды жарыялашы, оору жок, ишенбегиле деген өңдүү чакырыктары оорунун жайылып кетишине алып келди дегендер дагы жок эмес. Өпкөнүн жабыркашы адамдын дем алуусуна кандай таасир этет? Адышка башталды да. Дем алуым кыйындап эле, дем жетпей эле, жанагы аппаратсыз дем алыш мага ушунчалык кыйын болуп атты да. Оорулуунун жалпы абалы кандай? Баса албайт болчумун. Бир аз бассам эле, эми баягы керектүү эмеге чыгыш керек болуп атат да. Ошого барып келги чейин дагы мен дем жетпей, мындай өлүп калчудай эле болуп эме кылып аттым. Ошон үчүн баскан жокмун такыр. Палатада жаткандардын көпчүлүгү эле ошентип атты да, даам билбей калдым, анан жеткирбей калдым деп. Мен аларга салыштырмалуу меники билип эле аттым. Даамды деле, жетти деле. Ишенбөөчүлүк эмнеге алып келиши мүмкүн? Билбейм, башында биз деле ишенбей жүргөнбүз, бирок аябай жаман ооруп экен да. Кургак чөтөл болуп атты эле, анан кийин мойнум тамамымды бууп коюп атты да. Айылга да барайын деп калганмын да. Кечки рейс бар экен, ошого аракет кылгыла, жетишип калгыла дегенден макул деп барганбыз. Бирок 15 мүнөттөй болуп калган экен самолет түшүп кеткенине. Барбай калганым деле жакшы болуптур деп азыр сүйүнүп отурам да. Барсам эми анда деген менде ушул пневмония диагноз коюлганга чейин мен билген жокмун да мындай экен. Барсам мен үйдө апамды, бир туугандарымды дагы жуктурмак экен. Апам 86-да. Илдетке чалдыгып өпкө оорусу кандай болоорун жон териси менен сезгендердин өз оозунан уксак, бүгүнкү актуалдуу маектен Бишкек шаарынын тургуну ооруканадагы 11 күндө башынан кечирген оор күндөрүн ортого салабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Оорунун жайылышы соңку мезгилдерде күч алды. Кырдаал курчуп бараткандыгын Саламаттыкты сактоо министрлигинин жетекчилеринин күн сайын өкмөттө өткөн брифингде айткандарынан баамдоого болот. 400-500дөп илдетке чалдыккандардын саны, буга удаа эле каза болуп жаткандары көпчүлүктүн ишин алып турган кез. Ооруга каршы иш-аракеттер жүрүп, ар тараптуу колдоолор дагы болууда. Деген менен ушундай оор күндү башка өңүттө сыпаттагандар дарыгерлердин ишин жокко чыгарып, түзүлгөн абалды саясатка айландыргысы келгендер дагы деле болуп келет. Өздөрү эле эмес, өзгөнүн өмүрүнө кооптулук жараткандарга бүгүнкү каарманыбыздын жообу төмөндөгүдөй. Барчынай Токтобаева Бишкек шаарында жеке компаниялардын биринде эмгектенет. Үй бүлөлүү 3 баланын энеси. Өпкөсү 80% жабыркап, абалы оор деңгээлде Борбордогу номери 1 клиникалык ооруканага жаткырылган. Бүгүнкү күндө айыгып, үй карантинге чыгарылгандыгын биз менен маегинде айтып берди. Пневмония же өпкөнүн сезгениши, жабыркашы деген эмне? Өлкөдө жана дүйнөдө пневмония, коронавирус барбы? Же ойдон чыгарылган кайсыл бир тарап, же жеке кызыкчылыктын саясатыбы? Чындыгын деле ага ишенбей коюуга болобу? Аталган ооруну жуктурган оорулуулар эмне дейт? Кайдыгерликтин арты эмнеге алып келиши мүмкүн? Маектешибизден уксак. Кимден жугузганын деле билбейм да, эми жумушка эле баргам, башка эч жака деле барган эмесмин. Жумушка деле мен баягы өзүм полжуу иштеген үчүн күндүзү барбайм. 5-те жумуш бүтөт, 5-те сотрудниктердин баары кеткенден кийин барам. Эч ким менен деле учурашпайм, эч кимди деле көрбөйм да кире бериште. Охрана турат, ошол охрана өткөнүм эле болбосо, адамдар менен деле сүйлөшүп, анан каяктан жуктурганымы билбейм да. Бул аралыкта той топурга деле барган эмесмин, эл чогулган бир эмеге деле барган эмесмин да. Анан кийин өзүмө деле таң калыштуу да, каяктан жуктуруп алып, эмне алып жуктуруп алганымчы. Оорунун белгиси кантип башталды эле? Менин оорунун белгиси биринчи 1-2 күн азыр көпчүлүк эле температура болдум деп атса, меники чыйрыктым. Ысыбай эле, анан кийин буттарыма грелка коюп жылынайын деп грелкаларды коюп баштагандан кийин анан температура чыгып кетип атты да. Анан биринчи жолу скорыйды чакырганыбызда скорый келип айтты да, сизде температура бар, бул убакка чейин мындай өлчөдүңүзбү депчи. Мен өлчөгөн жокмун, мен өзүм чыйрыгып атсам каякта температура дегенмин да. Анан ошо скорый келгенде айтты да, сизде буга чейин эле температура болгон, эмне үчүн өлчөп көрбөдүң? Мен өзүм үшүп атсам каякта температура десем, болот деди да, адамдын ичинде болот температура депчи. Анан ошо скорыйлер келип өлчөгөндө чындап эле менде температура бар экен. 38,6
4 ушундай болуп атты да. Анан ошо 2 күн чыйрыктым. Мында башка признактар болгон жок. Менде жана элдерге окшоп дам билүү, жит сезүү органдарым иштебей, анан аябай температура болуп, мандайлар болгон жок да. Мен болгону ошо 2 күн ошентип чыйрыгып оорудум. Анан 1 күн жаш болуп калдым. Анан эртеси эле жүрөгүм айланып баштады да. Эч жерим оорубайт, башым оорубайт, температура жок, болгону эле жүрөгүм айланып, кускум эле келе берди да. Эч нерсе жок. Колумду салып алып, өзүмдү кыйнап кусам, мага жеңил болуп калат. Анан кийин бир 5 мүнөттөн кийин эле кайра кускум келип эле. Менин признактар ошондой болду да. Ковид экенин качан билдиңер, ошо пневмония болуп калганыңарды? Пневмония болгонун биз ошентип, мен ал аралыкта больницаларга жатып көрөйүн деп эме алдым да. Анан скорый чакырсак, скорый келбейт, скорый менен барбасаң эле больница албайт да. Анан ошону биз поликлиникага кайрылдык да. Биз поликлиникага баралы. Анан силер бизге скорый чакырып бергиле, биз больницага жатыш керек болуп атат десек, алар бизди эме кылды. Келип биздин красный зонага көрүнгүлө деди. Анан биз ошо поликлиниканын өзүндө эле красный зонасы бар экен, ошол жерге бардык. Барсак менден кан алды. Анан бир топтон кийин анан ковид эмес экен деп чыгарып берди. Жакшы эле депчи. Анан биз ошо өзүбүздүн поликлиникага кайрылдык. Эмне үчүн мен мондой эле кускум келип атат, башка признактар жок деп кайрылсак, алар көрүп, өзү негизи мурда менин хондрозум бар да, ал хондрозго мен лечение алып турчу элем. Анан невропатолог көрүп айтты, ошол хондроз баштын эмелерин кысып калат го, жана кан тамырларын. Ошол дагы баштап ооруп аткандыр, сен 1,5 жылдан бери лечение албай коюп турсуң го, башыңды тарттырып көр деди. Анан биз башымды тарттырдым рентген кылып. Аны алып келип результатын көрсөк, ал таза чыкты. Анан айтышты, мен өтүмдө ташым да бар болчу, ошодон дагы осложнение берип аткандыр депчи. Өттү да тарттырдым. Өтүмдө ташым бар, бирок мындай кыймылдабай эле, ал өттүн берде эч кандай тиешеси жок экен да. Ички органдарым баарын тарттырып көрдүм. Баары эле таза чыгып атат. Анан жүрөгүмдүн айланганы, кускум келгени эмнеден экенин эч ким билбей атат да. Эмне кылышты билбей калдык да, биз үйгө скорый чакырсак, скорый такыр келбей койду. Айла жок. Частныйларга чалып баштадык. Частныйлар дагы башында келип жүргөн, кийин оорулар көбөйгөндө алар дагы убактысы жок болуп, күткүлө эле деп коюп атышты да. Күткүлө дейм, канча күтүш керек экен айтышпайт, күткүлө дейт. Менин жаным кыйналып, болбой калдым да, катуу оорупчу, жана кусканым көбөйүпчү. Анан ошондон балам айтты, апа частный клиника эле барып эме кылбайлы, күндүзгү стационарда капельница алып андай алсаңыз жеңилдеп каласыз деп. Анан кийин биз ошол позвоночникти тарттырып келатканда, биз ошо бир жерде клиника бар экен, азыр клиниканын атын деле эсимден чыгарып койдум. Ошол клиникага кайрылдык да. Кайрылып ошондой дневной стационарга жаталы десек, жок, биз азыр эч кимди кабыл албай атабыз деди. Анан эже мону көрүп бериңиздерчи деп, анан мен бүт ошол түшкөн органдарым баарын, түшкөн эмелердин баарын көрсөтүптүр эмеге, медике. Анан ал бүт баарын карап туруп эле, жок, бүт баары таза, башы деле таза, өтү деле. Ашказанымды тарттыргам да, кускум келип атканы бул ашказандан болуш керек деп. Ашказаным да таза чыкты да. Анан ошолордун бүт баарын көрүп туруп эле, силер срочно өпкөсүн тарттыргыла депчи. Анан ошол жерден анан кийин биз систем деген эме бар экен, компьютерный диагностика. Ошол жерге бардык, ошол жерден өпкөнү тарттырсак эле, анан меники 80% двухсторонняя пневмония болуп чыгып калды да. Анан ошол жерден эле анан эмне кылабыз деп эле анан биз тааныштарга звонить эттик. Өзүбүздүн тааныш жеңелерибиз бар эле, ага звонить этсек, срочный мобильный группаны чакыргыла, силерди бир больницага жаткызыш керек деди. Ал жерден биз балдарым чалып атты, скорийларгачы келип алып кеткиле деп, алар деле баягы эле жетишпей атабыз деген, күткүлө деген эле жоопторду айтып атты. Ал арада тааныштарыбыз айтты, Воронцовкада месталар ачылыптыр, ошол жерге срочно барсаңар, алып атыптыр баягы анализ эмелердин результаты жок элечи дегенден, анан мен ал жака барбайм дедим. Ал жак алыс, принимать этпей койсо кайра дагы барып алып келебиз деп. Ошол жерден бала дагы бирөө айтыптыр, эми Фучикте кабыл алып атыптыр, Фучикте жаңы ачылыптыр депчи. Ал жерден балам анан түз эле Фучикке алып барып эле, мен кандай болбосун жаткызам деп Фучикке алып келди. Фучиктин кардиологиясын бүт красный зона ачылган экен. Ошол жерге келдик, анан ошол жерден балам анан жаткызып кетти. Канча күн жаттыңар? Ал жерде мен 11 күн жаттым.
Оорунун белгилери кандай өттү, кандай кыйналдыңыз, оору деген бул кандай экен, өз негизинен бүгүнкү күндө ишенбей атышпайбы? Меники ошол баргандан кийин жүрөгүмдү айланткан калтырап турган дарысайды ал ошол бир күндө таасир этти да, анан бир күндөн кийин калды алчы. Калды, бирок меники одышка башталды да. Дем алуум кыйындап эле, дем жетпей эле, анан ошол жерден анан врачтар мен бир эки жолу астында реанимация бар экен, дем алып чыгып аттым. Реанимацияда искусственный вентиляция легких деп коет. Ошодо дем алып чыгып аттым. Анан бизге айтты, ушундай сатып алсаңар жакшы болот эле депчи. Бирок аябай кыйын экен, жанагы аппаратсыз дем алыш мага ушунчалык кыйын болуп атты да. Мен айтып кетет элем, бул оору билбейм, башында биз деле ишенбей жүргөнбүз, бирок аябай жаман оору экен да. Кургак чөтөл болуп атты эле, анан кийин мойнум тамагымды бууп коюп атты да. Ошондо мага аппаратсыз болбойт болчу да. Баса албайт болчумун. Бир аз бассам эле эми баягы керек эмеге чыгыш керек болуп атат да. Ошого барып келги чейин дагы мен дем жетпей, мындай өлүп калчудай эле болуп эме кылып аттым да, ошон үчүн баскан жокмун такыр. Анан ошо аппараттын эмеси менен 2 күн, 3 күн өзүбүз аппарат сатып келгенден кийин анан ошол аппаратта эме кылып, мага кыйындап дем жетпей баратканда анан аппаратты колдончумун. Көбүнчө кандай дарылар колдонуп атты, башка ооруңар дагы иликтендиби? Биз результатын алып келгенбиз да, компьютерный томографиянын. Анын описаниясын алып келгенбиз, ошол боюнча эле дарылашты. Анан бизден 3 күндөн кийин бизге ковидке эме тапшырдык. ПЦР деп коебуз, мурдубуздан анализ алып. Бирок анын результаты бизге жакшы деп эле чыкты да. Ковид эмес деп чыкты. Биздики ошо двухсторонний пневмония деп эле ошону дарылап атты да. Бир күндө 2 жолудан капельница алып аттык, эртең менен кеч. Ага кошуп антибиотиктер дагы эме кылып атты. Тамакка болгон табитиңиз качан? Тамакка болгон табитим меники негизи үйдө ошо дарыланып жатканда эле 3 күн, 4 күн эч нерсе ичкен эмесмин. Уже больницага баргандан кийин дагы 4 күндөй эч нерсе иче албай койдум. Суу да иче албай койдум. Больницада 4 күн жаткандан кийин анан мен бир күнү анан уже табитим ачылып баштады да. Ошондон кийин анан жакшы тамак жеп, ушинтип тамактанып калдым. Жыт сезип, даам сезип аттыңар? Ошол жагынан баягы бизде палатада жаткандардын көпчүлүгү эле ошентип атты да, даам билбей калдым, анан жыт билбей калдым деп. Аларга салыштырмалуу меники билип эле аттым. Даамды деле, жытты деле билип эле аттым. Врачтар өздөрү коргонуучу кийимдерин кийип жүрүштү. Ошол башында мен биринчи жаткан күнү ошол күнү ачылганбы деп да ойлойм. Аябай мындай ажиотаж болуп кетти да. Баягы бир жактан оорулууларды принимать этип атышат, бир жактан түшкөн аябай тяжелойлорду карап атат. Ошентип баягы медиктер жетишпей калатты да. Жетишпей башында, мисалы, мен өзүм жөнүндө айтсам, өзүм ушунчалык кыйналып кеткенмин. Ыйлап жалынып аттым да, мага жок дегенде бир капельница сайып койгулачы депчи. Алар деле аракет кылып атты сайгангачы, жетишпей атышты да. Анан оорулардын баарын принимать этип, анан аларды жанагынтип тактап, ушинтип бир эмеге түшүп алганга чейин медиктер деле аябай кыйналды. Бирок 2 күн өткөндөн кийин анан кадимкидей эле убагыбызда дарыларды сайып, ушинтип карап атышты. Бирок медиктерге мен ушул жолу аябай ыраазы болдум. Ушунчалык ыраазы болдум. Баягы кээде биз жаныбыз кыйналгандан катуу сүйлөп жиберебиз, кыйкырып жиберебиз, бирок бизге карата бир катуу сөз сүйлөбөстөн макул деп коюшуп гана дарылап атышты. Бул жагынан медиктерге аябай чоң рахматымды айтып кетет элем. Жаңы түшкөн убакта кыйын эле болуп атты. Анан барып өзүбүздүн дагы ден соолугубуз жакшы болуп баштагандан кийин биз деле күлүп сүйлөп, бирок больницадагы эң жаман жери жанагынтип больницада каза болуп калгандарды алып чыгып кетип атканын көргөнүмдө мындай ушунча жаман абалда калат экенсиң да. Ошолорду көрүп отуруп деле батыраак эле айыгып чыгып кетсек, ушуларды көрбөсөк деп ушундай деп ойлоп калат экенсиң да. Эң жаман ошол экен. Бирөө каза болот экен, анан жакындары келет экен, алар ыйлап сыктап, ишиктеп, кыйкырып, өкүрүшүп, ушуларды көргөн өтө жаман экен. Буга окшогон нерселерди мурун көрбөгөн үчүн да жүрөгүңө катуу тиет экен да. Ошондо канча күн аппаратта жаттыңар? Мен ошондо
кыйналып калгандар жатат. Ошондо 4 күн. Канча күндөн кийин ооруканага чыктыңар? Андан кийин 11 күн жаттым больницада. Силердин жаныңарда чогуу жаткандарчы? Баарыбыз бир убакта чыктык. Канча өмүр? 6-быз. Баары тең айыгып чыгышты. Жок, жаныбызда бир медик бар болчу, өзү медсестра экен, бир поликлиникада иштейт экен, кайсыда деле эсимен чыгып калды. Аябай тяжелый болуп келген. Биз чыккан убакта дагы ал реанимацияда жатат болчу. В тяжелом состоянии. Өзү айтып атканда мен ооруп атканыма карабастан иштеп жүрүп күчөтүп алдым окшойт депчи. Анан биз кирген врачтардан, медсестралардан сурап аттык, кандай десек, далее эмеде жатат депчи, реанимацияда эч жылыш жок. Калган бир апа жатты, анчалык эмес, жакшы эле. Андан сырткары 3 кыз жатты, 3 келин. Алар дагы мындай орто, өтө кыйналышкан жок, бирок пневмония да. Жаш курактары кандай экен? Жаштар деле жүрдү, жаш өтүп калгандар деле көп болчу. Жаныбыздагы палаталардан көрүп аттык, жаш өтүп калган эле байкелер жатты. Биздин өзүбүздүн палата боюнча айтсак, ошо жаш эле кыз жатты, 34-төгү. Эми ал жеңил эмеси менен ооруду. Августтун белгилери температура. 2-3 күн температура түшкөптүр. Анан биз больницага түшкөн убакта мен кирдим палатага, мен артыман эле аны алып киришти. Киргенде алгыс эме деп билип атты да, өпкө тушум, мен такашып ооруйт деп коебуз го, ошондой деп эме кылып атты да, аябай ооруп атат депчи. Менде андай признак болгон жок да, мындай өпкө тушум ооруду, анан кийин ачышты деген признак болгон жок. Алгыз ошондой деп атты да, өпкө тушум аябай катуу ооруп атат. Ошондо мага дем жетпей эле ошондой болдум да. Тиги жүрөгүм ооруганы эмне себептен билбейм да, жана жүрөгүмдүн айланганычы, табиттин жоголуп кеткени, ушул жагы бир элдерден башкача признак болду да. Анан ошо одышка башталганы болду. Азыр эми каяктасыз? Азыр үйдөмүн. Больницадан чыккандан кийин дагы 14 күн үй карантини деген. Үй бүлөнүн коопсуздугу кандай болуп атат? Үй бүлөнүн коопсуздугу эми болушунча бир комнатада болуп атам. Балдарым бир комнатада, өзүм бир комнатада. Эми бөлөк жакка чыгып кетейин десем ага шарт жок. Айла жок, бир комнатада болуп атабыз. Анан бат-баттан үйдү шамалдатып, өзүм колдончу нерселерди өзүнчө бөлөк кылып, тамак ашымды бөлөк кылып, ушинтип эле атат. Балдарым менден кийин балдарым дагы түшүп чыгышты, рентген кылышты. Жакшы эле экен булар да. Өзүңүз дагы ушул ооруганыңызды билбей эки жака бара тургандагы ниетиңиз болду беле? Эми мен билген жокмун да мындай экенинчи. Мен эмнеге башым ооруйт, ушул жүрөгүм айлангандан ушу башым эле болуш керек деп үйдө капельница алдым депчи, жана 1-2 жолу скорый чакырып капельница алдым. Анан алар дагы келе бербегенден анан үйдө туугандарыма айтсам, туугандарым айтышты да, 5-6 күн жумушуңдан суранып бияка эле келсең, биз эле саят элек, биз эле карайт элек деп, эми алар дагы мага эме кылып атышпайбы, жардам болсун. Ал жакта скорыйны чакырып, бир сайдырган капельницаң эле мынча акча болсо дегенден макул деп, айылга да барайын деп калганмын да. Кечки рейс бар экен, ошого аракет кылгыла, жетишип калгыла дегенден макул деп барганбыз. Теке каршы 15 мүнөттөй болуп калган экен самолет түшүп кеткенине. Ошентип айылга барбай калдым да. Азыр айтам, барбай калганым деле жакшы болуптур деп азыр сүйүнүп отурам да. Барсам эми анда деген менде ушул пневмониянын диагноз коюлганга чейин мен билген жокмун да мындай экен. Барсам мен үйдө апамды, бир туугандарымды дагы жоктурмак экен. Апам 86-да. Эми азыр врачтар кандай сунуш берди? Кандай бир дарылануу этаптарынан өтүп атасыз? Врачтар азыр эми мага больницада жатканда эле биздин лечениябыз бүткөн, бир курс лечения. Эми алар деле кайра мындай узартып лечение кылбайт экен, эми алардын өзүн ошо бир курс лечение алыш керек экен. Лечение алып бүттүк. Үйгө чыкканга эч кандай капельница, укол калган жок. Болгону бизге витаминдерди, көбүнчө витаминдерди эле жазып берди. Капельница ала берип бүт адамдын организминдеги керектүү нерселердин баары да чыгып кеткен, керектүү витаминдер. Ошон үчүн ошону кайра восстановить этиш керек экен. Ошого витаминдерди жазып берди. Өпкөгө ошол көнүгүүлөрдү айтты.
ушуларды жасайсыңар депчи жасап атам. Эмне кылыш керек экен? Көбүрөөк басыш керек бекен же кандай кылыш керек? Таза абада көбүрөөк басыш керек экен. Бирок мен больницадан келгенден бери эч жака чыкканым жок. Үйдө элемин. Басам, үйдө басып эле жүрөм. Жакшы элем, азыр состоянием жакшы болуп калган. Эшикке чыгып баскан эмесинде мен мага эми баягы 14 күндүк карантин бербедиби, үй камагы. Ошону өткөзүп алсам, анан кийин басам. Негизи басыш керек дейт да. Азыр балконго чыгам. Чыгыш керек го дейм, азыр көпчүлүгү эле айтып атпаймынбы, моундай таза жакшы депчи. Анан эми мен дагы бир 4-5 күн чыдап коеюн деп атам. Андан кийин дагы канчада келип бир рентгенге түшкүлө деди, кандай кеткен? Бир айдан кийин кайрадан дагы бир рентгенге түшүш керек экен. Анын канча жолу кайталанганын айткан жок, бирок ошол айтты да, бир айдан кийин повторный рентгенге түшүп коесуңар деп эле койду. Демек азыр үй бүлөңүздүн жана өзүңүздүн дагы абалыңыз жакшы. Кудай буйрса жакшы. Эми элге эмне дейт элеңиз? Бир өзүңүз ошо оорунун башыңыздан өткөрүп чыктыңыз. Эми элдерге айтарым, мен өзүм жөнүндө эле айтып кетсем, биз деле башында ишенген эмеспиз. Башында биз деле күлүп жүргөнбүз. Кактагы вирус депчи ишенбейчи. Башка элдер сыяктуу эле ишенбей жүргөнбүз да. Анан монтип катуу ооруп баштан өткөзгөндөн кийин ошо элдерге айтар элем да, аябай сак болгула, өзүңөрдү коргогула, эл көп барган жерге барбай тургула, могул азыр аябай күчөп аткан убагы. Өзүңөрдү коргогула деп эле айтмакмын. Өзүңөрдү деп тууган уруңарды, айлана чөйрөңөрдөгү адамдарды коргогула. Бул оору аябай жаман оору экен. Качан башыңдан өткөзгөндө гана билет экенсиң. Башыңа келмей сайын билбейт экенсиң. Биз өзүбүздүн башыбыздан өткөзгөн ушул оорунун азабын тарткан адам катары айтып кетер элем, аябай этият болгула. Тазалыкты сактап, убактылуу ошол көпчүлүк чогулган жерлерге азырынча барбай турсаңар. Дарыгерлердин айтууларында пневмонияга негизинен 1 жаштан 5 жашка чейинки курактагы балдар кабылат. Пневмония бул өпкөнүн сезгенүүсү, суукка катуу урунуу, сасык тумоодон толугу менен айыкпай калуу, үйдүн ашыкча сыз, ным тартып турушу, организмде витаминдердин жетишсиздиги өңдүү бир катар жагдайлар аталган илдеттин пайда болуусуна шарт түзөт. Бирок азыр жашынан карысына чейин жугуп жаткан өпкө оорусу коронавирустан келип чыкты. COVID-19 дем алууну кыйындатып, өпкөнү жабырката тургандыгын биринчи жолу Кытайда катталган учурда дарыгерлер жар салышкан. Демек демейдеги өпкөнүн сезгениши менен азыркынын ортосунда айырма чоң деп билдиришет ак халатчандар. Бүгүнкү маектешибиз Барчынай Токтобаева дагы ушул күнгө чейин дем алуу органы жабыркап, же өнөкөт тамак оорулары болбогондугун кошумчалайт. Аба ырайы ысык келген өлкөнүн түштүк райондорунун биринде төрөлүп чоңойгон. Мындан улам ковид туурасында ар кандай такталбаган маалыматтар, жөн гана ой жоруулар, божомолдорду коомчулукка таратуу жалпы журттун коопсуздугуна терс таасирин тийгизе тургандыгын адистер айтышууда. Дарыгерлердин ар бир айткан кеңешине кулак салыңыз угарман. Өзүңүздүн жана жакындарыңыздын коопсуздугу үчүн медициналык бет кап, мейли кийүү учур талабы, тазалык, жеке санитардык гигиена баш корунда, көпчүлүк чогулган жерден оолак болууну эсиңизден чыгарбаңыз. Негизи эле зарыл ишиңиз жок болсо, үйдө отуруу өз сактыгыңызга көрүлгөн камкордук. Урматтуу радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убактыбыз дагы соңуна чыгып барат. Биз бүгүн пневмония, коронавируска ишенбечүлүктүн арты эмнеге алып келиши мүмкүндүгү тууралуу актуалдуу маектен сөз кылдык. Биздин маектешибиз өпкө сезгенүүсүнөн жабыркаган жаран Бишкек шаарынын тургуну Барчынай Токтобаева болду. Баарлашкан Гүлжан Каражанова, сак саламатта туруңуздар.